Аллах Таала айтат: "Ey менин пенделерим, мен зулумду өзүмдүн нафсиме арам кылдым" дейт. Зулум кылууну мен өзүмө эмне кылдым дейт? Арам кылдым. Мындайча айтканда, Аллах Таала зулум кылбайт. Инналлаха ла ядзиму наса шай'a. Аллах Таала адамдарга эч кандай кыпындай дагы зулум кылбайт дейт. Аллах Таала эмне кылбайт экен? Адамдарга кыпындай дагы зулум кылбайт экен. Зулумдун мааниси эмне дедик? Зулумдун мааниси вад'у шей фи гайри мавди'i. Бир нерсени өзүнүн ордуна эмес башка жерге коюп коюуну эмне дейт экен? Зулум дейт экен. Ау мужазафатул хак, же болбосом акылардан ашып өтүү. Мына ушундан эмне дейт экен? Зулум дейт экен. Аллах субханаху ва таала адилеттүү падыша, ал-адил. Ал-адил. Адилеттүүлүк кылуучу. Аллах субханаху ва таала эч кимдин акысыны эмне кылбайт экен? Калтырбайт экен. Жана адилеттүүлүктүн акыйкаты эртең кыяматта ушундай болот. Хадисте келет, эгерде бир мүйүзү бар эчки, мүйүзү жок эчкини сүзүп койгон болсо, ага берги мүйүзү жок мүйүз берип, өчүн алып берип, анан кийин тупуракка айланат дейт. Эч бир акылуу инсан эмне болбойт экен? Акысын албай туруп, эртеге кыяматта өзүнүн жайына кетпейт экен. Бейиштиктер бейишке, тозокулар тозокла кеткенге чейин кыямат күнү эмне болот экен? Аллах Тааланын ал-адил сыфаты, адилеттүүлүк сыфаты бардыгына ачыкка чыгат экен. Бардыгына акысын алып берет экен. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат: "Фатма инну", ошондуктан силер жүрөгүңөр кабатыр болбосун дейт. Силер итминан болгула, силердин жүрөгүңөр тынч болсун. Илама амурукум би, мен силерге берген өкүмдөргө дейт. Аллах Таала кайсыл бир нерсеге өкүм берген болсо, анда адилеттүүлүк гана бар да. Ва анхакум ан, кайсы нерседен тыйган болсом, ушул нерседен силердин жүрөгүңөр тынч болсун дейт. Аллах Таала бир нерсеге өкүм берип, анда эч качан зулум кылбайт экен. Бир нерседен тыйып, ал нерседе Аллах Таала эч качан зулум кылбайт экен. Кайсыл бир нерсеге Аллах Таала өкүм берген болсо, ал жерде сөзсүз инсандардын пайдасы бар. Кайсыл бир нерседен Аллах Таала тыйган болсо, ал нерседе сөзсүз адамдардын зыяны бар. Ага биздин акылыбыз жетеби, жетпейби? Бирок ошондой. Аллах Таала биздин ибадатыбызга дагы муктаж эмес экен. Кийинки түшүндүрмөлөрүндө келет, котормосун окудук. Жин инсандардын бардыгы ибадатчыл болуп кетсе, жүрөктөрү таптаза болуп, Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндө жүрөк болуп кетсе эмне деди? Мени падышачылыгыма эч нерсе кошуп бере албайсыңар деди. Жүрөгүңөр бардыгы ушу шайтандын жүрөгүндөй болуп бузулуп дейт. Белчеңерден күнөөгө батсаңар дагы менин падышачылыгым эч нерсени кемитип кое албайсыңар дейт. Ошон үчүн Аллах Таала эмнеге өкүм берсе, биздин пайдабызга өкүм бериптир. Эмнеден тыйган болсо, ал нерседе биздин зыяныбыз бар экен, ошол нерседен тыйыптыр. Ошого биз эмне кылыш керек экен? Жүрөгүбүздү тынч коюп, ошол өкүмдөргө амал кылышыбыз керек экен. Фа инни ла уриду мин залика илля хайракум. Ошондуктан дейт, анткени мен дейт, силерге ошол берген өкүмдөн силердин жакшылыгыңарды гана каалайм дейт. Демек, Аллах Таала кайсы нерсеге өкүм берген болсо, анда биздин жакшылыгыбыз гана бар экен. Ва ли хада фа инни жаалтуху байнакум мухаррама. Мына ушул себептен дейт, эмне кылдым дейт? Зулумду силердин ортоңордо дагы арам кылдым дейт. Литаишу фи хайрин таммин. Силер толук жакшылыкта жашаштыгыңар үчүн дейт. Эгерде биз дагы ортобузда бирибизге бири зулум кылбай турган болсок, анда толук жакшылыкта жашайт экенбиз да. Толук жакшылыкта жашайт экенбиз. Фала ябги ахадун ала ахадин. Ошондуктан силер фала ябги ахадун ала ахадин, силердин бирөөңөргө зулум кылбагыла дейт. Эгерде биз бардыгыбыз бирибизге биз акыбызды бере турган болсок, ата баласынын, бала атасынын, аялы күйөөсүнүн, күйөөсү аялынын, айтор кошунанын кимдин акысы болгон болсо, ошол акыларды ада кылып жашай турган болсок, ошол акыларды берип жашай турган болсок, анда биз толук жакшылыкта жашайт экенбиз. Толук жакшылыкта жашайт экенбиз. Кыяматка жакын Иса пайгамбардын заманасы келгенде, бардык адамдар ушундай жашап калат, толук дин менен.
толук дин менен жашап, бирине бири зулум кылбаган себептен. Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас. Жер бетинде, асман жерде жана эмелерде, деңиздерде адамдардын колунун кесепетинин себебинен фасад таркады, бузукулук таркады дейт. Ошо адам күнөө кылат экен, зулум кылат экен, ошонун себебинен башкалардан кыйналат экен да. Акыр заманга жакын эмне болот экен? Иса пайгамбардын заманына ушундай бир заман келет экен. Жердеги бардык байлык жердин үстүнө чыгат дейт. Эмне үчүн? Адамдар бардыгы бирине бири зулум кылбастан, адилеттүүлүк менен бирине бири жакшылык кылып жашап калат экен да. Зекет бергенге адамдар адам таппай калат дейт. Байлык сарптаганга. Хайрын таамин, толук жакшылыкты каалайбызбы? Анда бирибизге бири зулум кылбай жашашыбыз керек экен. Бүгүн адамдардын бардыгынан сурасаң, тиги мага мындай кылып койду, тиги менин акымды алып койду. Биз биринчи суроону ушундай беришибиз керек: мен бирөөнүн акысына кирбедимби? Бирөөнүн акысын жеген жокмунбу? Деген суроо менен жашай турган болсок, Исхак Разаков атабыз айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, анан коом таза болот. Биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек экен да. Ошого Аллах Таала айтат, эмне дейт? Бириңерге бириңер зулум кылбагыла. Фала тазаламу. Ай фала татадаламу. Силер бириңерге бириңер зулум кылбагыла. Ортоңордо зулум болуп кетпесин дейт. Бириңердин бириңер акыңарга кирбегиле дейт. Жана ушул айтылынган сөз дейт, бул зулумдун эки түрүнө тең тиешелүү дейт. Иди зулму зулмун ли нафс. Анткени зулумдун эки түрү бар. Бирөөсү өзүнө болгон зулум, экинчиси башкаларга болгон зулум дейт. Өзүнө болгон зулум кандай болот экен? Ал күнөө кылуу менен экен. Адам өзүнө кантип зулум кылат десе, күнөө кылуу менен. Ва а'заму аш-ширку биллахи таала. Эң чоңу бул Аллах Таалага шерик кошуу экен. Кала азза ва жал: "Инна аш-ширка ла зулмун азим." Лукман сүрөсүндө 13-аятта Аллах Таала айтат, чындыгында ширк бул өтө чоң зулум дейт. Анткени адам ушул күнөөнү кылуу менен, ширк кылуу менен арзыбаган жашоодо, 60 жылдык өмүрдө ширк кылып өтө турган болсо, түбөлүктүү тозокко түшүп калат да. Арзыбаган рахаттын аркасында эмне кылды? Түбөлүктүү тозокко түшүп калды дейт. Жана бул ушунчалык чоң зулум, элестетиңиз. Инсанга Аллах Таала бардык жакшылыктарын жаадырып атат. Аллах Субхана ва Таала жоктон бар кылды. Бардык неаматтарды берди. Ошондо дагы ошолордун бардыгыны эске албастан ширк кылуу бул өтө чоң зулум экен. Вакал: "Ва ма заламнахум валакин кану анфусахум yazlimun." Биз аларга зулум кылган жокпуз дейт. Балким алар өздөрүнө өздөрү зулум кылды дейт. Аллах Таала зулум кылбайт экен. Биз зулум кылат экенбиз өзүбүзгө өзүбүз. Маасият, күнөө кыла турган болсок, өзүбүздөн башка эч кимге анын зыяны жок экен. Күнөө кылуу менен Аллах Таалага зыян жеткире албайт экенбиз, өзгө гана зыян экен. Ошон үчүн эгерде бирөө тоң моюндук күнөө кылып аткан болсо, ойлобош керек экен. Мен ушуну менен бирөөгө зыян жеткирип атам, өзүгө эле зыян кылып атат. Пайгамбарыбыз айтат, инсан өзүнүн күнөөсүн сенен рызкыдан куркалат дейт. Адам күнөө кылса эмне болот экен? Рызкыдан куркалат экен. Ошого күнөө кылуу адамдын өзүнө гана зыян берет экен. Анын эң чоңу эмне экен? Ширк. Жана бардык эле күнөө ошондой адамдын өзүнө өзү кылган зулуму. Башкаларга зулум кылуу кандай болот десе, бул же тил менен болот, же амал менен болот. Имам Муслим рахимахулла өзүнүн Сахih китебинде мынтип риваят кылат дейт. Абу Хурайра радиаллаху анхудан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Атадруна мал муфлис?" Силер билесиңерби, банкрот болуу эмне, муфлис эмне деп сураганда, сахабалар айтты: "Қалу ал-муфлису фина ман ла дирхама лаху ва ла матаа." Биздин оюбузда муфлис ушундай: ал эч кимде бир адамда же дирхамы, же нерсеси калбай кала турган болсо, ушул адам эмне деди? Муфлис деди. Фақала саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айтты: "Иннал муфлиса мин уммати." Менин үммөтүмдүн муфлиси, банкрот адам ушул деди: "Ма яти яумал кыямати би салатин ва сиямин ва закah." Ушундай бир адам деди, кыямат күнү
Namaz менен келет, орозо менен келет, зекет менен келет. Ва яти ва кад шатама хада. Бирок ал ушундай абалда болот дейт, бирөөнү урган, бирөөгө жалган жала жапкан, бирөөнүн малын жеген, бирөөнүн канын төккөн, муну урган, муну тепкен, айтор зулум кылып барган. Фаюта хада мин хасанати. Анан буга өзүнүн жакшылыктарынан берет дейт, берип баштайт дейт. Тоодой болгон сооптор менен келет дагы, бирок зулум кылган себептен жакшылыктарын таркатып баштайт дейт. Буга берет. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Эгерде анын жакшылыктары бардык акыларды берип бүткөнгө чейин түгөп калса, ухида min khatayahum faturihat alayhi. Анда тиги акылуулардын күнөөлөрүн алып бунун мойнуна илип коет экен да. Thumma turiha fin nar. Ана муну өзүнү каяка ыргытат дейт, тозокко ыргытат дейт. Аллах Таалам бардыгыбызды ошондой бир коркунучтуу күндөн, ошондой бир абалдан сактаган болсун. Ошон үчүн эмне экен? Амал кылып коюп эле жетиштүү эмес экен. Жакшы амалдар кылып коюп эле жетиштүү эмес экен. Балким жакшы амалдар сакташ керек экен да. Мойнубуздагы милдет, бизге жүктөлгөн тапшырма жакшы ишти эле кылуу эмес, балким ошол жакшылыктардан сактап, бирөөлөргө зулум кылбастан, аны ахиретке алып барып, ошонун негизинде бешке кириш экен. Сооп кылып коюш эле жетиштүү эмес экен, балким күнөөдөн да сактаныш керек экен. Эми ушул эки зулум дагы ичине эмнелерди камтыйт дейт. Имам Бухари өзүнүн Сахих китебинде Худ сүрөсүн тафсирлеп мындай дейт. Жана Имам Муслим дагы ушул хадиси муфлис жана банкрот болуунун хадисинин аркасында ушул нерсени айтат дейт. Анаби Муса ал-Аш'ари радиаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллам инналлаху азза ва жал ла юмли лиз-залим. Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анху риwayat кылат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан. Чындыгында Аллах субханаху ва таала залымга мөөнөт берет дейт. Хатта ида ахадаху лам юфлитху. Жана качанда Аллах Тааланы кармай турган болсо, эми аны кое бербейт дейт. Муну мисалы мындай да. Балыкка кайырмак салабыз го. Кайырмак салганда мынтип ыргытып туруп, ага жемди илип алып туруп, анан балык тиштеп баштаганда күтөсүз. Дагы жей берсин, дагы жей берсин, дагы жей берсин. Акырында банан жакшылап тиштегенден кийин катуу тартабыз да. Ошондо илинет. Анан эми чыга албайт балыкчы. Аны шариаттын термини эмне дейт? Аны ушундай акырындык менен кармоо дейт да. Истидрач. Акырындап тартып келип кармоо. Залым ойлойт экен да, зулум кылып, бирок ага эч кимдин күчү жетпей аткан болсо, залым кылып бул дүйнөдө азапталбай аткан болсо, анда ал ойлойт экен да, мен туура жолдомун депчи. Бул Аллах Тааланын берген ага бөлгөн мөөнөт экен. Ага берип аткан эмне экен? Мөөнөт экен, мөөнөт берет экен, убакыт берет экен. Балким тыйылар депчи. А бирок колго түшө турган болсо, убакыт сааты келип туруп, болду, эми ал колдон чыкпайт дейт. Thumma qara'a, андан кийин пайгамбарыбыз ушул аятты окуду. Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Мына ушундай дейт. Силердин Роббиңердин, сенин Роббиңдин азаптоосу, же болсом колго түшүрүүсү ушундай дейт. Ида ахадал кура, кайсыл бир айылды, кайсыл бир шаарды эгерде азапка кириптер кыла турган болсо, жоопко тарта турган болсо, вахия залима, жана ал залым болгон болсо дейт да. Инна ахдаху алимун шадид. Аллах Тааланын азабы жанчыдагыс жана катуу дейт. Ошондуктан биз эмне кылбашыбыз керек экен? Бул дүйнөдө азапка кабылбай аткан болсок, жашоо зулум кылып деле дагы жакшы жүрүп аткан болсо алданып калбайлы. Анткени Аллах Таала бизге мөөнөт берип атыптыр. Тооба кылар бекен, тооба кылып калсын депчи. فهو شامل للظالم لنفسه بالمعاصي على اختلاف مراتبها. Бул зулум дейт. Ушундай колго түшүрүү себеп боло турган, акыбети азап боло турган зулум бул
өзүнө зулум кылууга дагы тиешелүү, жана башкаларга зулум кылууга дагы тиешелүү дейт. Ва кадалика халу ахлул кура. Мына ушундай, мунун мааниси эмне экен? Эгерде бир шаарды колго түшүрсө дегени, шаардагы жашоочуларды дегени. Шаарда эч кандай күнөө жок. Шаарда жашап аткандар күнөөнү кылат да. Шаар өзүнөн өзү бузулбай деген, шаардын ичиндегилер буза деген. Ошого шаардын ичиндегилерди Алла субхана ва таала качан катуу азап кылат десе, качан алар зулум кыла берсе. Эми биз бардыгыбыз ойлонуп көрөлү. Жашообузда канча күнөө кылып атабыз, канча исраф кылып атабыз, канча тоңмоюндук кылып атабыз, канча акыларды бербей атабыз. Ошентседен Алла таала мөөнөт берип атабы, биз ойлобойлу ушуну менен эле кутулуп кетебиз депчи. Эмне кылыш керек экен? Бардыгыбыз жашообузду иретке салышыбыз керек экен. Жана бул жерде хадис кудси ушундай сөз менен келди дейт. Фала тазаламу. Бириңерге бириңер зулум кылбагыла деген сөз дейт. Бул этиш араб тилинде тафаул деген. Эки тараптан болууну түшүндүрөт дейт да. Жана бир нерседе шерик болууну түшүндүрөт дейт. Мындан ушундай маани чыгат дейт. Зулумга зулум менен жооп берүү дагы ушундан чыгат дейт. Ушундан ушул маани чыгат дейт. Качанда бирөөдөн биз акыбызды алган болсок, анда ошол чегине жетип токтоонун мааниси чыгат дейт. Бирөөнүн акысын алып аткан болсок, же бирөө өзүнүн акыбызды бирөөнүн алып аткан болсок, ошол жерге келип токтошубуз керек. Шарият ушуга чейин эске алган. Мисалы үчүн, бирөө бирөөнүн колун кесип салган болсо, мына жерден Куранда келет да. Азыр эми өкүмгө биз эч кандай соттун өкүмүнө башка нерсеге кийлигишкен жери жок. Куранда эмне өкүм ушуну айтып атабыз. Кол мына жерден кесилген болсо, анда ушул жерден кескенге казы өкүм чыгарат сот. Анан Куранга ылайык. Эгерде мына жерден кесилген болсо, анда мына жерден кес дебейт да. Эмне үчүн? Анткени мына жерден кесиш мүмкүн эмес да, бирдей кылыпчы. Анда диет деп койт, бир мүчөнү анын кунун алат. Кунун алат. Анткени мына жерден кесе турган болсо, анда толук кеспеген себептен бунун акысын аркы өтүп кетет дагы. Бул буга зулум кылып койгон болот. А мына жерден окшош кесилиш мүмкүн экен да. Ошон үчүн дагы эгерде бирөөдүн акысын алып аткан болсоңор дейт, анда эмне кылбагыла дейт? Акысынан ашып өтпөгүлө дейт. Бирөө сизден 100 сом алдыбы? Андан 150 сом алыңыз. 100 сомду алып алып эмне кечиктирин деп 150 сом алганга болбойт. Бирөө карыз болгон болсо, ошол карызын эле алайлы. Карызды алып алгандан кийин аны ашатып сөкпөйлү. Карызын кайтарып бердиби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бирөө карызын кайтарып берсе, ага дуа бериш керек. Карызын кайтарып берген адам кайра дуа бериш керек. Алла разы болсун депчи. Малыңа береке деп. Бизде кандай? Карыз бир аз кечиктирген болсо сөгүп баштайбыз. Мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, мүмкүнчүлүк берсеңиз ага садака болот, сизге садаканы соо берилет. Айтор карыз берүүнүн адеби бар. Дуна тажавузин. Ушундуктан дейт, ушул сөз менен биз адамдардын арасындагы зулумдун тамырын кесебиз дейт. Ошондуктан биз мазлум адам, зулум чеккен адам залымдын үстүнөн ал айта албайт дейт. Далил кылып, мен мазлуммун го, мен зулум чектим го деп ашыкча акысын ала албайт дейт. Аллах таала ошон үчүн айтат: "Ва жазау саййатин саййату мислуха." Жамандыктын орду жамандык менен гана ошого барабар дейт. Бирөө сизге жамандык кылса, ошончолук гана өч алганга акыңыз бар да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмнени үйрөттү? Эгер саңа бирөө жамандык кылса, ага жакшылык кыл деп үйрөттү. Лайсал василу бил мукафи. Хадисте айтат: жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык деген бул тууганчылык мамилени куруу болуп саналбайт дейт. Тууганчылык мамиле кандай десе, саңа зулум кылганга сен жакшылык кыл дейт. Саңа зыян кылганды кечир дейт. Жана сени менен мамилени үзгөн менен мамилени түз дейт. Мына ушул тууганчылык мамилени куруу болот экен да. Ушундай кылсак гана биз адеп ахлагыбызды оңдогон болот экенбиз. Пайгамбар ушундай эмес беле? Өзүнүн кызын өлтүргөндү кечирди, абасын өлтүргөндү кечирди.
Zulüm kılgandарды keçirdi. Mına uşunu menen paýambarыбыз "Wa innaka la ala khuluqin azim" senin kuluk menen özüň ötö biýik darajada degen Allah Taala maktoosyna tatykdy boldu. Biz da onu şunda kılışыбыз gerek. Jana deyt kıyamat günü. Yakunu fihi kamalu mazharil adlil ilahi. Al jerde deyt Allah Taalanyň adiletligi toluk açyk çygat deyt. Fala yadkhulul cennete mu'minun huwa min ahliha ma dama alayhi haqqun li abdin walau kana hadal abdu min ahlin nar. Muna şunduktan şunday bolat deyt kıyamat günü. Bir beýişlik adam deyt, beýişke kire albayt deyt. Anın moýnusunda bir tozok adamdın akысы bolup turup deyt da. Biri tozoğa kete turgan bolsa dagın, anın akısını alıp ber turandan keyin tozoğa ketet eken da. Mınдай emes eken da. Tozoğa hem çeçildin bar kete beremez eken da. Bär türmege düşesin da, uşo dagın üstüne dagın bir emeni künöөнü ilip, dagın bir prestuplenияны ilip turup kirgizip jibörбейт eken. Adiletlilik ушундай болот eken. Anın birөөdө akысы bolsa ana alıp berip anan keyin özü ketet eken da. Beýiştegi boldu emin. Al bari tozoğa kete turgan anın akıсын berip ele kete bereyin debeydi eken da. Akısını berdirip anan keyin. Allah Taala antkeni adiletli zat. Jana bul hadiste gelet deyt hadis kutside. Wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nara wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu min. Allah Taala aytýar. Hiç bir adamga deyt tozoqlardan deyt. Al tozoqa kirbeyt deyt. Anın akısı bolup turup beýişlik bir adamdın. Anın akısyny men al taraptan ada kılmayın sayın deyt da. Biröөнün akısyny Allah Taala bergisi kelgen bolsa, jandan alıp beriş kerek bolgan bolsa Allah Taala аны alıp berip anan keyin emne kılat eken? Tozoqa anan kiretken. Wa la yanbaghi li ahadin min ahlil janna ay yadkhulal jannata wa li ahadin min ahlin nar 'indahu haqqun hatta aqussahu min hatta al-latma. Jana hiç bir beýişlik deyt, beýişke kirbeyt deyt. Anın moýnunda bir tozoqunun milleti bolup turup, andan men emne kılbay turup deyt. Andan tiginin akısyny alıp berбей turup deyt. Jata kalsa biröөнүn betine çapkan bolsa, anı dağın deyt. Biröөнүn betke çapkan bolsa, anın dağın akısyny alıp beret eken. Falyahdhar kullu 'abdin hadal mawqif al-asib. Oşonduktan deyt, ar bir kul deyt, oşunday bir kıyın günden korksun deyt. Ve yu'idda lahul uddata vel cevab allazi ya'taqidu annahu yurdillaha ta'ala ve yaqbaluhu min. Oşunday bir dayardık görsün deyt. Jana жооп dayardap koysun. Al Allah Taalany razı kıla turganday, jana аны kabul kıla turganday dayardık görsün deyt. Oşol жерден sabakty toktotobuz. Allah Taala bardygybызga kıyamat gününe dayardyk görүүgө tawfik bergen bolsun. Biröөлөрgө zulüm kılууdan saktagан bolsun. Allah Taala adiletlilik menen adamlarga mamile kılууну bardygybызga nasip kılgan bolsun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sorular barmı? Usnuy bolsa da beriңiздер. Жазуу түрүндө bolsa da beriңiздер. Sorular жок bolsa kийинге alıp keliңиздер. Allah Taalaga eң sүйүктүү amal ibadatta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayyul a'mali afdal. Sahabalar da şunu soragan. Amalların eң abzeli kayсы degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem türdүү jerde türdүү жооп берген. Bir hadiste kelet öz ubagында окулган namaz deydi. Başka hadiste kelet Allah жолунда күрөшүү. Başka jerde ата-энеге жакшылык кылуу. Айтор faziletli amallарды ар түрдүү эмне кылган экен? Ар түрдүү учурда ар түрдүү айткан экен. Hadis alimler ушундан айтат, амалдардын бардыгы Аллах Таалага сүйкүмдүү дейт да. Бирок пайгамбарыбыз суроо берген адамга карап туруп жооп берген дейт. Ал адамда кайсыл кемчилик болгон болсо, намаздарды өз убагында окуганда байкаган болсо, анда ошо эң абзел деген дейт. Ата-энеге жакшы мамиле кылууда кемчилик болгон болсо, ошого жараша айткан. Айтыр, амалдардын бардыгы Аллах Таалага сүйкүмдүү. Колдон келишинче аракет кылыш керек. Эң жакшысы кайсыл жерден аксап аткан болсо, ошол жака басым жасайлы. Адеп ахлактан аксап атабызбы, ошол жака басым жасайлы. Бирөө кечки ибадат кылат. Ибадат кылыш ага жеп жеңил да. Бирок бирөөлөргө жакшы сүйлөш колдон келбейт да. Ошол жагына менет кылсын. Айтыр, бардык амалдар Аллах Таалага сүйкүмдүү. Жана Аллах Таалага эң жакын абал бул
secdede kabul dep dağın kelgen. Oşon üçin köbürak sajdada turaylı, Allah Taala'dan köbürak suraylı. Kemçilik bardığızda var, uşlarda oňdoýly inşallah. Dağın var bu soralar? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك